Ықыластуулук 48. Абу Саид радиаллаху анху айтат: Биз Даджал жөнүндө сүйлөшүп жатканда Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам бизге чыгып келди. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам: Мен силерге Даджалдан да менин оюмча коркунучтуу болгон нерсе жөнүндө кабар берейинби, деди. Албетте айтыңыз, дедик. Алланын элчиси, бул жашыруун ширк. Мисалы, адам намазга турду. Анан өзүн байкап тургандарды сезе коюп, намазын кооздоп окуй баштайт, деди. Абу Саид радиаллаху анху айтат: Биз Даджал жөнүндө сүйлөшүп жатканда Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам бизге чыгып келди. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам: Мен силерге Даджалдан да менин оюмча коркунучтуу болгон нерсе жөнүндө кабар берейинби, деди. Албетте айтыңыз, дедик. Алланын элчиси, бул жашыруун ширк. Мисалы, адам намазга турду. Анан өзүн байкап тургандарды сезе коюп, намазын кооздоп окуй баштайт, деди. Абу Саид радиаллаху анху айтат: Биз Даджал жөнүндө сүйлөшүп жатканда Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам бизге чыгып келди. Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам: Мен силерге Даджалдан да менин оюмча коркунучтуу болгон нерсе жөнүндө кабар берейинби, деди. Албетте айтыңыз, дедик. Алланын элчиси, бул жашыруун ширк. Мисалы, адам намазга турду. Анан өзүн байкап тургандарды сезе коюп, намазын кооздоп окуй баштайт, деди. Ибн Маджа.